Amansın bu kalın jurt, Aqtangdaydan bu yerde amandaşıp turamın. Kuday Taala til bergen, ırdasın devim bergen, alamdın barın jaratıp, adamzatты taratıp, oşolordun içinde beyiştey bolgon jerge sen elge bergen turbayбы. Ak kalpağı başında Alatoğdan akkar var, Kırgız degen kılımdık jerge bergen turbayбы. Alardın mana karaçı, kazıp bütse tügöngüs kendi bergen turbayбы. Alatoğdun arallap ak kalpağı başında, komuzu tursa kolunda, manası var oyunda, tökmeleri tögülgön. Dastançılar dastanın, sanatçılar sanatın, ırda perdi barına. Bugün de var konoğun, aytıp eret tügöngüs, ten alıstan gelgen jomoğun. Alay kulu kırçıdır, Alatoğ'nun içinde, kızlardan çıkan kurçudur, ovonçudur, kırçıdır, omatı cangan cıldızdı, canıp bugün vermekçe, atayı bugün Kırgızga, önörü var töründe, gödönünde gölkügön, göldöy bolup jatıptır, paşa güldöy eceke, basıp geldin atayı, komuzu turat kolunda, 300'den aşık oğum var, jaratıp koygon turbayбы. Kançalagan kovonçu, ırçılardın barına, bolbosam akındardın ırların, taratıp koygon turbayбы. Amansızbın geceke, kuş gelipsiz bu yerde, Aqtangdaydın töründe, elti yerdin çeginde, an demese gezekte, özüngüskö berelle, ovondordu şangsıtın, ovolop bersin bu yerde, bütün Kırgız el görsün, bayağı oşol koylosam, kılımdardı karıtkan, ırdım piri kadimke, ırısbaydın jerinden, sorunbayday çoң akın, bolbosam çoң zalkardın elinden, koluna komuz karmagan, dalay dalay ovondu, eli jurtkan arnagan, şam şiiptin elinden, atayı gelgen ekensiz, anda gezekti sizge bererin, oy eldi kuvantıp bugün getersiz. Birinci эми учурашып алалы. Саламатсыздарбы, жамаат жана саламатсызбы, урматтуу Абдывали Акимбеков? Качантан бери элди, айылдагы көрүүчүлөрдү кубантып, акындардын ушундай ырчыларды чыгарып, баарыбыздын көңүлүбүздү жубатып жүргөн сиз акын элеңиз, акынсыз, сиз менен бир кезде бирге ырдап, бирге ушинтип жүрдүк эле. Убакыт экен, шарт экен, кыйладан бери көрүшпөй кеттик эле. Мына мен көрүшүп бүгүн келип отурам. Чоң рахмат ушу сиздин кичинекей жөлөмөңүз менен. Азыр мен сиздерге ырымдын биринчи обондорумдун эң алгачкы ырымды эле баягы жолдор деген ыр менен ачып берейин. Себеби деген алай куулунун жолун басып, жол арытып дегендей келип калдым. Бул жолдор деген ыр өзү Зуура Маметова, өзү Карагулжалык акын эжеке, жазуучулар союзунун мүчөсү. Жакшылаган көптөгөн ырлары бар. Мунун ырларына, көптөгөн ырларына көптөгөн обондорду чыгарып бердим. Жолдор бирде узуну кыскасы, сенде жүрүп талай жашты кыскарттым. Кербенин тарткан мезгили менен жарышып, жолдор эй, сапар тартып турасың. Жолдор жаз күз жайды өткөрдүм, кыш мезгилде чапан кийип өзгөрдүм. Секелектей ак бубактуу чачтарым мен өзүмө эй, азыр өзүм өзгөрдүм.
басқан сайын шаң шығарчу кездерим қалбап тұрғы қарамы жоқ іздерим жайда гүлдөп қыш келгенде мұңайған қарылықты ей не келдің де жүдедім жаштығым астық шақырсам да ұқпаған ұлғаюымын сыйқыры сосын ұртаған бірде алыс бірде жақын көрінген бұл жолдарды ей қалды жашым ұрдалған бірде алыс бірде жақын көрінген бұл жолдарды ей қалды жашым ұрдалған қалды жашым ұрдалған. Қадырман қалың жұрт, Ақтаңдай теледолбоору сіздердің назарыңыздарда. Ақтаңдай теледолбоордун бүгүнкү коногу обончу, ырчы, аткаруучу Пашагүл Бердибекова келип отурат. Куш келипсиз дагы бир ирет. Рахмат. Абдан баягы Алайкууда бир кезде ушул биздин кыргыз эл баатыры, залкар акын Сооронбай Жусуев шаңшыган сөздөрдү жазып, канчалаган оончулар ырдын пир Ырысбай агабыз баш болуп далай оондор жаралганда бир учурда. Андан кийин ал өрөөндөн ошол жанагы биздин Ырысбай агабыз, Жеңишбек Шамшиев комуз менен мыкты ырларды жаратып, алгачкы ошол комуз менен оон жараткандардын бири ошол эле. Андан кийин эле баягы улуу көчтүн учугу уланып, дагы бир топ оончулар чыкты. Бирок ошо кыздардын ичинен комузду кармап, угушубузга караганда 300дөн ашык оон жаздым деп айтып келдиңиз, босогон аттаган эле. Ошол оондоруңуздун баары эли журтубузга кут болсун. Куш келипсиз, эми акыбал кандай, ал кандай, тоо коюнунда мал кандай дегендей, жатак кандай, жай кандай дегендей улуу кептен баштай бериңиз эми оболу. Эми Кудай кааласа Алайкууда аккар, жакшы табигаттын кооздугу өзүнүн өкүмүн сүрүүдө. Кудайга шүгүр, эл журт аман, эсен. Баягы өзүнүн малы менен, мал мүлкү менен, жаны менен жакшынакай өздөрүнүн жашоолорун улантуу атышат. Кудай кааласа арада улактарын чабышат, малдарын карашат дегендей. Жакшы. Эми биз өзү Алайкууда жашап, Алайкууда өсүп, Алайкууда жашап калганыбызга байланыштуу бизге жагат. Алайкулук жашоо. Анан эми ошого байланыштуу өстүм мен табиятка жакын болуп деп Барниса Навиева, өзү Каракулжалык, ал дагы акын. Мен курактуу жазуучулар союзунун мүчөсү. Ошол өстүм мен табиятка жакын болуп деген ырына обон чыгардым эле. Ошону ыртайын. Тоолордо куштар сайрап күн алышат, асманна канат күйлөп кыналышат. Дирилдеп жалбырактар үн коштосо, жуп болуп ак булутка ей жылып учат. Тоо жактан көп камын торгоюнум, толкундай серпип учуп бири-бирим. Жел жүрсө коюдараак беттен сылап, не деген кубулуш дейм, ушул күнүм.
ошондой кереметке топ куштар учкан кезде келет эске шилтенбей кадам баспай тушаламын таң калып айта албаймын ай эмне дешке алады кызыл тазыл гүлгөр олуп ак кызыл көпөлөктөр күлгүр олуп жадырап жарык дүйнө көз алдымда өстүмөн табиятка мен жакын болуп жадырап жарык дүйнө көз алдымда өстүм мен табиятка мен жакын болуп бар болуңуз жакшы мыкты обондор негизинен ошол тоо койнунда бул өзү элибиз ошол тоо койнунда чоңоюп бүркүт шаңшып асманында уларлардын үнү ошону менен кай берендер дегеле эл ал жерде жаратылыш койнунда мал жандыктуу анан баары эле ошол негизи кыргыз ыр жандуу келет экенбиз обондоруңуздун баягы канаттуу болуп ошол баары көкөлөп ар бир акындын сөзүнө обондорду жаратып кечээ бир ырыңызды угуп калдым төкчү жамгыр деген аябай негедир жакты магачы рахмат эми ошо эми сиздин дагы кичинекей чыгармачылык боюнча сыныңыздан андай мындайдан өтүп анан биз ошол себептен анан бул жерге келип калдык да андай болбосо болбойт элек да анан ошол чыгарган жөнөткөн ырлардан сынап ошондой улуу биздин алайкулук акындар алайкулук тарыхчыларды айтып ушинтип белгилеп бизди эме кылып койгонуңузга чоң рахмат. Ошол жаачы жамгыр деген ырды эме чыгарган Асипа деген аял Парсиезден болот, аялдар кеңешинин төрайымы. Ошол кыз Парсиезден азыр 2 жакшы акын чыгып атат аялдардан. Ошол аялдардын бирөө ушул. Ошол жаачы жамгыр деген ырын тандап алып, мен уун чыгарып бердим эле. Жаачы жамгыр жайы бердин токтобой, тура албадым бир өзүңдү жоктобой. Жүрөктөгү капалыкты жуупсал, турам бүгүн мурдагыма окшобой. Жаачы жамгырдын өшөрүлөгүм басылбай, иштен сызып турам көнүм ачылбай. Мен жамгырга бетим тосуп олтурам, көптөн берки капалыгым жазылбай. Жаачы жамгыр жайы бербин токтотпой, менден кабар алып турчу жоктотпой. Каректерим жашка толуп турганда мен аячы жансыз жанга окшотпой. Жаачы жамгыр токтотпочу суранам,
анан мен сагынбай туралам. Эч ким сендей тазарыта албайт көңүлдү, бир гана өзүң көңүлүмдү уяган. Эч ким сендей тазарыта албайт көңүлдү, бир гана өзүң көңүлүмдү улаган, бир гана өзүң көңүлүмдү улаган. Ай, бар болуңуз. Сиз кечирээк маданият айдыңында иштеп калыпсыз. Азыр эми баягы өзүнчө баягы эмгек немеге чыгып, эс алып, обондору жаратып, ага чейин мына музыкалык билим алдыңызбы? Негизги кесибиңиз кандай? Үй бүлөлүк абал кандай? Уул кыздар дегендей балдарды өстүрүп, же ошолор менен алек болуп жүрүп калдыңызбы буга чейин? Жакшы суроо бердиңиз. Ооба, мен эмгек жолун элден мурун мен окуганда азыркы дизайнерликти аябай эме кылып атышпайбы? Мен дизайнерликти окуганмын. Аны окуп мен чеберчиликте дом буталарда иштеп жүргөнмүн. Ар жер Каракулжада, Кайыңталаада дегендей. Анан иштеп жүрүп эле анан эле Чарбага өтүп кеттим. Чарбага өтүп, магазин ачып, чакан ошодо иштеп жүрүп эле 97-жылы фермерский хозяйство деп ошо Тоо булбулу, жок, Тоо гүлү фермер чарбасынын жетекчиси болуп, ошо жерден иштеп Чарбада, ошо өзүбүздүн үйүбүздөн үстүрөөк бир 3 километр чабандык үйдү, короону, сарайларды, жерлерди мына менчиктештирип, ошол жерден алып, ошондой иштерди уюштурдум. Алдагы балдарымдын келечеги деп. Эгер ушу передачаны угуп аткан болсо, баары түшүнүшсө керек. Андан кийин эле жүрүп эле анан эле магазинде иштеп жүрүп эле департаментте жайытта иштедим. 9 жыл иштедим анда, 4 бөлүмдө. Катуу иштедим. Аны дагы. Анан ошонун ортосунда мени ошо маданиятка түрткү кылган Нурлан Исманова деп Каракулжа райондук администрациясынын 3-чү секретары. Исманова деген бар эле, замакин болуп жүргөн келин кадр бар эле. Ошол мени 2005-жылы ошо Ошко келип, аялдар менен бир ошо акимчиликтен келди, соцработниктерден келди. Ушул жакта эмнеге келгенибизди деле билбейм, мен жаш экенмин да. Ошентип жүрүп, чыгармачылык менен антип-мынтип жүрүп эле областтан 2-нчи орунду алып алсак болобу? Ырдаганыбыз болду, чеберчилик боюнча болду. Анан барып эле мага ошол маданиятта иштеп, ушундай чыгармачылыкка түрткү болгон ошо Нурлан Исманова болду. Акимдин орун басары. Анан ал айда Курманжан Татканын канча жылдыгы болуп калды? 180 жыл. Ошого алып барды. Анан барып атат, ырдап, ушинтип жүрдүк. Анан келгенден кийин айттым, эжеке эми дедим, эми мен будан нар жака мен чакырганыңызга мен бара албай калат окшоймун. Барбай эле коеюн. Эми бир штатный болсом, анда бас деген жака жүрө берсем болгудай. Деп эле анан будан нары бара албайм го деп ошентип койсом эле сразу эле штат ачылып калды ошол кезде. Анан эле маданият үйү ачылып калды. Анан ошого мени ошол киши маданият үйүнүн директору кылып, жетекчи кылып, Коч Ата айылында. Коч Атада маданият үйүн жетектедиңиз? Жетектедим 11 жыл. Ошого чейин жанакы департаментте жайытта параллельно иштеп жүрдүм. Ошо иштептирмин да. Эми көрсөм эсим чыгат. Кантип иштедим экен деп, иши оор болчу. Анан кийин ошентип иштеп жүрүп эле анан кийин ошонун негизинде чыгармалар пайда боло баштады. Эми маданиятта иштегенден кийин ар ким өзүңүздүн функциялык милдетиңизди аткарыш керек экен. Маданиятта маданияттуу чыгармаларды, маданияттын чыгармаларына ырдаш керек экен, жалыш керек экен деген менен ушундай уланып ушинтип кеттик. Канча уул, канча кызды тарбияладыңыз? Мен эми өзүмүн 6 бала, 4 кыз, 4 уул, 2 кыз тарбияладым. Ал эми дагы кызымдын 3 айынан багып алган, анан дагы сиңдимдин 2 жашарынан багып алган 2 баланы кошо тарбияладым, кошо окутуп, кошо ушинтип жүрүп
8 бала тарбияладым да. Ошо балдар. Батыр эне турбайсызбы? Кудайга шүгүр. Баары жогу жакшы. Келиңиз эми кийинки чыгарманы эми. Дагы бул жерде ошо Алайкууда Парсезде ошо Мейлкан Райымжанова деген кызыбыз, канча бала чакалуу. Ошол дагы күчтүү ыр жазып атат. Күчтүү ыр жазып атат. Ошонун бир ырын жактырып калып, обон чыгардым эле. Ошону ырдап берейин. Жакшы болот. Кымсынган сезим булуп талай сыздагам, сагынып нечем өзүңдү эстебей ыйлагам. Кыйналып көпкө кызганып аяр артыңдан, мендеги сезим, ай мендеги сезим бузалып коштоп кыйнаган. Санага батып ичимден сызып көнөдүм, өзүңө көргүн тартылып менин үмүтүм. Калбады яргам, йыгылам эми билбеймин. Азапты тарттым, ай азапты тарттым, бир сага болгон сүйүүчүм. Жолукпай сага аралап канча жытты, алакты кылбай азапка салдың сен жүрөктү. Өткөргөн мезгил ал картага кайрып талайбын. Мен менен жаным, ай мен менен жаным бир жерден тапчы түнөктү. Өткөргөн бир топ мезгилди кайрып аркага, мен менен жаным, ай мен менен жаным бир жерден тапчы түнөктү, бир жерден тапчы түнөктү. Ай балли, чеберчиликти үйрөнүп, окуп, билим алып, ата энеңизде негизи тегиңизде бар беле өнөр дүйнөсү, өнөр достор бар беле ата? Мен атам чоң атабыз аябай төкмө болгон экен. Төкмө болуп, анан ырды болсо отурган жеринен эле кошуп, ушундай эме кылган экен. Ырдап. Бердибек аксакал. Жок, Тейтбай. Ону атамдын атасы. Атаңыздын атасы. Анан Бердибек атам дагы ошо кыйла эле бар эле. Анан кийин ошол окууну бүтүп аткан мезгилде, мектепте ырдап жүргөн мезгилимде ушулдан бир нерсе чыгат, ушул ырдаш керек, ушул мынтиш керек деп анан бизди ээрчитип алып, чабандарга концерт койдурчу мугалимдер. Далай эле жанагындай дааталуу күндөргө концерт койдурчу, ушул ырдайт, ушудан бир нерсе чыгат деген сөздөрдү укканмын. Бирок анткени менен ал убакта ой, артист деген сөздү укканда ата энебиз, айылдагылар ойлонайын кой жөнөкөй. Башкача түшүнүк бар. Башкача түшүнүк болот эле. Ошонун негизинде анан ошо артистке кое калып атпайбызбы? Эми ал мезгилде баягы өнөрлүүлөрдү жакшы бир кээ бир туура эмес сөздөрдүн негизинде эле ошондой нерсеге баягы элибизге баягы кичине караңгылык деп койсок да болот. Анан эми баятан бери сиз сүйлөп атканда ушул бүт эле турмуштун түйшүгүн өзүңүз жалгыз көтөргөндөй сезип атам да. Эми көптөдүк, жалгыз таруу ботко болбойт дегендей. Бирок ошо көбүрөөк түйшүктү тартчу элем. Ай сен эркексиң, мен аялмын, же сен атасың, же мен энемин. Анан сен биринчи анан мен биринчи деген болбоптур менин оюмда. Ушу
алдыга дагы ушу жүрүш керек, мына ишти кылыш керек деп эле Жолдошуңуздун жүрүптүрмүн. кесиби эмне эле? Аныкы шофер, 20 канча жыл шофер болуп жүрдү совхозда. Ал дагы жакшы талыкпай эмгек кылып берди. Кудайга шүгүр, эч бир андай жамандык андай мындай болбоду. Жакшы шофер болду. Жакшы, анда. Келиңиз, эми баягы чыгармалардын, аябай канаттуу чыгармалардын баарын кайрып атасыз. Атыр жытту илебин, жару кержам деп билемем, колтуктап жүрчөгөн төнөй, ишкаса менин тилегим, колтуктап күндө жүрсөм дейми, ишкаса менин тилегим. Сен ойлоп согот жүрөгүм, чын жүрөк менен сүйөмүн. Күндүзү болсоң түн жарык, түн болсо менин түнөгүм. Күндүзү болсоң түн жарык, түн болсо болчу түнөгүм. Соғылса мен деп жүрөгүм, күттүммен күтүп жүрөмүн. Бир келе болсо кош жүрөй, сен үчүн өмүр сүрөмүн. Бир келе болсо кош жүрөй, бир келе сен менен өмүр сүрөмүн. Көрбөсөм дайым сагынам, бир жашы көрөм барынан. Жолукпай калсаң ошол күнү, чыккан сый жүрөк кагынам. Жолукпай калсаң ошол күнү, чыккан сый жүрөк кагынам. Чыккан сыйдей жүрөк кагынам. Айбалли, кадырман калың журт, сиздер Актаңдай теле долбоорун көрүп жатасыздар. Актаңдай теле долбоорунун коногу обончу, ырчы, аткаруучу, таланттуу эжекебиз Пашагүл Бердибекова болуп атат. Канаттуу чыгармалар караңыздар, мына ар бир обондордун өзүнчө өзгөчөлүгү. Анан сиз буйрутма алып дагы обон жаратат турбайсызбы? Баягы атайын акындар сизге буйрутма берет экен, мына ырыма бир карап көрсөңүз деп, Эми мына жерде дагы бирөө ошо бул дагы аяктык анайын. Ошо акындар кайрыкта, лайкоо кайрыгында, кыргыз кайрыктарында ушундай жүрөм. Ошондо бирөөсү ыр берди эле, ким эле? Мамадалы Рысбеков. Уктсаңыз керек, ошонун ыры. Мөлтүрөгөн көзүңдөн анан айым, шайры күлкүмүн өзүңө мага дайым. Туп келишкен чырайыңа суктанамын, мен өзүңө тартасың сени барган сайын. Кызгалдактай көрүнбөй бажырайып, көрүнүктүү келбетиң бар бир ажайып. Арбап алдың
сен өзүңө багындырып жүрөгүмө жүрөгүңө сүйүңдү сени катып алып кадырыңа жетерминдей карлыгачым максат коюп алдыңа мени талпыналым күбө болгон сүйүүбүздөн экөөбүзгө күтө берем түбүнө да мен аккайыңдым күтө берем түбүнө да мен аккайыңдым. Ай балли. Сооронбай абабыздын Ак Буура дайра боюнда деген ырына он чыгарып анча мынча отуруштарда деп коем дем кыргызча жалпак тил менен алайкуча айтканыбызда чай үстүндө ырдап калабыз, кээ бирлер ырдап калышат ошо. Жамалын көрдүм жаркыган жаштардын берген тоюнда алмалуу бактай аңкыган Ак Буура дайра боюнда Ак Буура дайра боюнда не боюнда Ак Буура дайра Ак Буура дайра боюнда куштардын ырын ырдадып кубаныч толду коюнга алырды таттым жыргалым Ак Буура дайра боюнда алырдым таттым жыргалым Ак Буура дайра Ак Буура дайра боюнда биледим карап көзүмгө колума тийди колумда анык мен болдум сагашып Ак Буура дайра боюнда анык мен болдум сагашып Ак Буура дайра Ак Буура дайра боюнда ал учур өттү байкалбай ажайып койдун соңунда айрылдык сырды айта албай Ак Буура дайра боюнда алырдын сырды айта албай Ак Буура дайра Ак Буура дайра боюнда айрылдык сырды айта албай Ак Буура дайра Ак Буура дайра боюнда. Мына кадырман калың журт, өзүңүздөр баамдап отургандай көптөгөн акындардын сөздөрүнө оон жаратып, ар бир ыргактары өзүнчө. Анан айрыкча баягы бир учурда биздин Шайлоо Мукашева деген эжекебиз чыккан. Канымгүл Досманбетова деген эжекелер чыккан, Мыскал апалар сыяктуу комуста баягы кол ойното, анан шаңшыган үн менен далай обондорду эл журтка ушу тартуулап келишкен да, ошол
көч ошол нук ошол уланып мына бүгүн азыр дагы сиздин обондоруңуз аркылуу көп мыкты саптарга эргиген обондорго күбөдөр болуп отурабыз. Билинбей баятан бери карасак биздин убактыбыз да соңуна жакындап калыптыр. Келиңиз эми баягы сөз соңунда өзүңүздүн айта турган бир арзуу тилектериңиз бар, жакшы алдында максаттарыңыз бар, аны айта кетиңиз. Баягы үмүт бар адамда, үмүтсүз шайтан дейт жалгыз. Бардык адамзат үмүт менен алдыга койгон чоң бир тилектер менен жашайбыз, жашап келебиз, жашоо ошентип уланат. Эми көрсөтүүнүн соңунда жакындап калды, өзүңүз бир жакшы тилек каалоолоруңузду айтып, анан дагы бир чыгармаңызды аткарып берсеңиз жыйынтыктап алсак. Майли, биринчи мен ушу эфирден пайдаланып, ушу мага заказ берген жаштар, балдар дегендей, кыздар, акындар, заказ бергендердин баары жогу ушуну эгер көргөн болсо, уккан болсо, көрүп отурса керек, ошолордун баары жогуна салам коштойм. Чоң рахмат. Ошол акындардын калеми курчуй берсин. Мен ошол акындар сөз ырларды жазып берсе, менден оон чыккыдай дегендей. Эргип. Ооба, эргип. Ошолорго үй бүлөмө, тууган тушканыма, бала чакама дегендей. Баары жогуна салам жолдойм. Саламатта болгула, ушундай балдарыңар, менин да неберелерим ушундай келечекте чыгармачыл жаштардан болуусун тилейм, каалоом. Элде, журтта, бала чака жаштардан ушундай балдар, кыздар чыга берсин. Анан эми биз жашыбыз мынчага келип калды, мынчага картайып калдык деп эле жатып калбайбыз. Эми Кудай жашты берсе, өмүрдү берсе, эми дагы алдыга көп максаттарыбыз бар. Эми ушинтип ырдап, обондорду чыгарып, эл арасына жайылтып, жаштардын арасына жайылтып туралы деген ниет ушул эле. Эл журт эсен болсун, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Сизге келечекте дагы ушул алдындагы өмүрдө бакубат карылыктарды каалайбыз, чыгармачыл бийиктиктерди каалайбыз, эргүүлөрдү каалайбыз. Элтээрдин Актаңдайдын эшиги дайыма ачык. Дагы буйруса сиз менен көп жолугабыз. Амандыкта жүрүңүз, кадырман калың журт. Ушуну менен Актаңдай теле көрсөтүүсү бүгүн соңуна чыкты. Биздин коногубуз обончу, аткаруучу, чоң талант Пашагүл Бердибекова болду. Бизден алыстабаңыздар, элтээрдин көрсөтүүлөрү уланат. Ал эми биз болсо кийинки көрсөтүүдө сиздер менен жолукканча амандык тилейбиз. Бар болуңуздар.